Анар Кубанычтын жеке авторитети жанагындай өтө жогору билимдүүлүгү, ана өзгөчө адамгерчилик өзгөчөлүгү мына ошол жерге биздин атайын кызматтын эгемендик убагында калыптанышына өтө зор салым кошtu деп мен ачык эле айта алам. Бизге биздин тагдырга ушундай адам, ошол кезде ушундай адам келип калганы жакшы болду. Эгерде мындай ошол кезде мындай кандайдыр мүнөзү менен чорт келген, тарс этип тияка чечкен адамдар келсе, көп жанагы орусча айтканда много дров наломали бы. Абдан опыталдуу болмок да, бул өзүнүн токтоолугу менен, жана сабырдуулугу менен, өзүнүн жанагындай жакшы жумшак мүнөзү менен акырынан иштеп отуруп туруп, абдан биздин улуттук коопсуздукту абдан калыптандырып алган. Бизге ошондой адамдар жетишпей аткандай сезем да мен. Анан бир күнү бизде бир межведомственный комиссия болуп калды. Комиссия ведомство аралык комиссияда мен ошого мүчө болуп иштеп калдым. Анан барсам ошол жердин текшерип аткан бир жетекчи мындай башкача бурмаланганга аракет кылып баштады да. Анан анда жөнөткөндө Анар Кубаныч айткан: "Марат, карап тур, эгерде моюрда мамлекеттик кызыкчылык кичине тая турган болсо жооп бересиң. Эгерде колуңан келбесе мага эскертип кой, мен бияктан эметем" деп. Анан карадым, бир күнү кирдим, Анар Кубаныч: "Моюрда моундай болгон турат. Чода мен байкап калдым, моюрда биз болсо башка позицияны, мамлекеттин позициясын отставить этип аракет кылып атсак, бирөө келип алып мындай кийлишкен турат. Сен ким айтып берсем, тура каласың. Бара бер, мен анан ордуна койдурам." Кийин ал киши келбей калды такыр. Мына ушундай мамлекетчил кишилер да. Абдан мамлекетке берилген адам болчу. Анан кийин байкасам, принципиалдуу жоош киши көрүнгөнү менен, жумшак болгону менен мамлекеттик кызыкчылар келгенде бекем турчу да. Аны оңдош кыйын эмес болчу. Мен аны да сездим. Анан жана эл аралык кызматташууга да абдан чоң зор салым кошту. Өзүнүн жанагындай бул өзү жанагындай билимдүү, илимге тартылган адам катары чет мамлекеттерден, анда билесиң, КМШ мамлекеттери, алар менен болот, ОДК мамлекеттери болот, бу жерде бизден жанагындай машыгуулар болот, чоң семинарлар болот, генералдар келет, тияктан келет. Алар менен абдан тез эле мамиле түзүп койчу да. Баары эле тегеректеп эле Анар Кубаныч деп турганын байкачысыз да. Мен биз жардам берип тегерене жүрөбүз да. Баары Анар Кубаныч бияка өтүңүз, Анар Кубаныч бияка деп, ошолордун арасында тез эле абдан чоң авторитетке ээ болуп алды. Мына ошентип жүрүп анан бизди эл аралык кызматташууга да абдан чоң салымы бар бул кишинин. Анар Кубанычтын убагында жана улуттук коопсуздук кызматы жөнүндө деген мыйзам биринчи жолу ошондо даярдалып, парламенттен ачык мыйзам чыкканда. Болбосо биздин баягы эски КГБ СССР деген убакта бизде КГБ жөнүндө мыйзам жок болчу, союзный мыйзам жок болчу. Аны биз көрбөгөн жобонун негизинде иш алып батчубуз. Ал жобону биз көрчү эмеспиз. Рядовой офицерлер биз көргөн эмес. Аны көрсө бир эң жогорку кызматта бизден бирөө таанышкандыр, бирок ал Москвада болчу. Положение о КГБ СССР деген положение бар, совершенно секретный, аны эч ким көргөн эмес. А жерде эмне деген укуктарыбыз бар, эмне деген милдеттер коюлган биз көргөн эмес. Мына кийин азыр мына ачыктыкка келдик, демократиялык укуктук мамлекет түзүп атабыз деп, мына улуттук коопсуздук кызматы жөнүндөгү мыйзам ошол кезде кирген, кийин алымча кошумчалар болуп дагы кабыл алды болчу. Мына ошол мыйзам негизинде азыр мына ачык. А жерде биздин улуттук коопсуздук кызматтын кандай милдеттери жатат, кандай функциялары бар, эмне менен алектениш керек, кандай деген укуктары бар, баары жазылган. Аны любой жаран азыр алып чыгып интернеттен же болбосо тияктан алып аны окуп таанышса болот. Мен башкармалыктын жетекчисинин орун басары катары жана контрабанда маселелери боюнча мен аналитик документтерди даярдап ал кишиге бергем. Ошол күнү өкмөттө жыйын болмок. Именно ошо контрабандаларды карай турган. Анан мени чакырып алып туруп айтты: "Марат, могу данныйларды жакшылап тактачы" деди. Анан мен айттым: "Анар Кубаныч, мен бул тактап койгом, ала бериңиз. Бирок мен аэропортко мен жооп берчүмүн да ошол кезде. Биздин башкармалык аэропорттогу коопсуздукка биз жооп берчүбүз. Анан азыр мынакей Аскар Акаевич учкан турат. Сиз барам деп атасыз. Барсаңыз, мына мен келдим, жүрүңүз, эртерээк чыгалы. Аскар келип калса сиз шашып каласыз. Эртерээк чыгалы да, мына мен сизди өзүңүз кошо барайын да, кошо узатып коюп, анан кайра келебиз. Мен азыр өкмөткө да даярданып атам, башка бөлүмдөрдө бар болчу, башка башкармалык бар, экономикалык кылмыштуулуктар башка башкармалар эле, мына ошолордун да бир материалын карап атам, ошол экен карай калайын. Марат, тияка сен отуруп тур деди. Анан биздин управление жетекчиси бар эле, маңдайында отурчу да. Анан ал комнатага мен чыгып турдум. Сиз чыксаңыз эле мен кошо барам дедим. Анан мен эшикти жабылып отурса эле берсе эле тарс
бүттү эле жабылып калды. Анан күтүп турдум, тиги секретарь айтабы деп. Анан чыгып сонун, анан мен чыгып кетпесем, ини чыгып кетти. Сизге айтты, Марат барбай эле койсун. Жана мен бергени мен тактап билен деп турсун. Мен тез барып, тез келип калагайын. Анан мен Мараттан алып алып турам, мен өкмөткө барам. Ошол эркинде камдап турсун. Жанында бир офицер бар эле, ал жанагы аны кайтарып, жан сакчы кайтарып бармак. Анын водитель бармак. Жаңы машина эле, жана, по-моему, Volkswagen Passat деген жаңы келген машина эле. Мына ошол эркин кетип калыптыр. Аны отурсак эле бир кезде эле, бир 10 мүнөттөн ашпай эле звонок келди. Жанында турган офицер бизге чалды. Менин начальниме чалды. Мен жанында болчумун. Биз аварияга түшүп келдик, бир машина грузовикти сүзүп алдык. Андан Укрмач тяжелом состоянии. А сенчи, мен отурам, мен жакшы элемин. Водительдин бултук ичине ооруп атат деди. Аңгыча биз баргычы эле болбой, уже скорый уже больницага алып келип калды. Анан көптөр деген версия айтып жүрбөй, аны атайын киши колду болду, кол салды, тигиндей деген. Эчтеке болгон жок. Ошол жерден машина бурулуп атканда эле биздин водитель токтотуш керек эле. Акырындатыш керек эле. Анан жанында отурган офицерди айтыш керек эле. Акырын болду, акырын айт, тиги машина келет деп. Аны акырындата албай эле барып, тиги машина бурганда барып, артынан барып уруп алып атпайбы. Бул кырсык. Может, ошо кырсык эле. Мен оюмда бул атайлап бирөө эч жасаган жок. Мен бармакмын, мен калып калдым. Эгерде мен барсам, анткени мен көп жол барчумун да. Анан рукаж салып алып, мен астыга отуруп алып, көп жол барчу ошо. Анткени мен жооп берчүмүн ошо. Именно мен управлениянын атынан мен орун басар катары мен ошо аэропорттун коопсуздугунда мен жооп берчүмүн. Эмнегедир мени калтырып коюп, Марат тиги комнатада кала берсин. Айтып койчу, жана материал даярдап турсун. Бара албайт. Мен бачыма барып келе калабыз деп, башка офицер салып алып кетип калып атпайбы. Эгерде вдруг мен барсам ошол жерден тиги токточу деп, может, мен айтып калмак белем. Кандай болот эле, ким билет эми.